Дебюрократизацияны алкагында ушу бизнеске болгон административдик бир кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүү максатында баягы расмий отчеттордун санын кыскартууга жумуш алып барды. Жеке жана юридикалык жактардын отчет тапшыруусу жеңилдеди. Улуттук статистикалык комитет расмий отчеттордун санын 2 эсе кыскартты. Тиешелүү буйрук 28 майда чыгарылган. Жумуш топ түзүп, бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ушундай кайсыл отчетторду кыскартса болот, анын ичинде санариптештирүү жолун, бири-бири менен бириктирүү жолун, кээ бирөөнү такыр жоготуу жолу менен деп бир топ иштер жүргүзүп, анан ушундай атай расмий буйрук чыгарып, анан ушу буйруктун негизинде бүгүнкү күндө мынакей ушунча мындай отчет болсо, 257 сан болсо, мунун мынакей 120сы жокко чыгарылды. Жокко чыгарылып, бүгүнкү күндө болгон 137 отчет кылды. Ишкерлердин отчет тапшыруусу эле жеңилдебестен, алар ыксыз текшерүүлөрдөн дагы арылат. Бул максатта бизнести мамлекеттик көзөмөлдөө системасын реформалоо сунушталууда. Көп сандаган текшерүүлөр жоюлуп, 3 багыт гана калтырылат. Планируется систематизировать проверки субъектов предпринимательства. Ишкерлик субъекттерди мамлекеттик органдардын текшерүүсүн системалаштыруу пландалууда. Бул кайталанма текшерүүлөрдү бириктирүү десек болот. Айрым министрликтер башка органдар текшергенин билбей, ар кандай текшерүүлөрдү жүргүзүп, бири-бирин кайталоодо. Биздин милдет текшерүү жүргүзүлгөн болсо, ал тууралуу маалыматты башкалардан алуусун камсыздоо. Биз азыр пландуу текшерүүлөрдүн бирдиктүү реестрин түзүп, техникалык, экологиялык, каржы салыктык жана санитардык тамак аш текшерүүлөрү боюнча 3 багытта иштеп жатабыз. Проверка уже прошла. Ошондой эле өндүрүүчүлөр же соода түйүндөрүн иштеткендер товарлардын баасын негизсиз жогорулатса чара көрүлөт. Ал үчүн монополияны жөнгө салуу кызматына кошумча укуктарды берүү көздөлүүдө. Ушу тапта кызмат мамлекеттик жөнгө салуу киргизилсе гана бааны чектей алат. Маселе мындай да, баа өсүп кетип атпайбы мисалы үчүн. Анан өскөндө сен мисалы үчүн сатып атсаң этти 900дөн. Биз азыркы турушунда эмне үчүн 900дөн сатып атасың деген биздин мыйзамда аны мисалы үчүн чектей турган жок да. Маселенин баары ошону берүү маселесин карап атат. Азыр эми бааны өсүп кеткен учурда мына рентабелдүүлүгү 25ден өтүп кеткен учурда, же болбосо баалар дароо 25ден 30%га чейин өтүп кеткен учурда бизде алардан сурап жана декларирование цен депчи, анан аларды токтотуп мүмкүнчүлүгүнө берип атат да. Мына буга чейин ал жок болчу. Жасалып жаткан иштер бюрократиядан арылып, иштин натыйжалуулугун арттырууга багытталган. Бул реформанын алкагында бухгалтердик отчеттуулукту онлайн тапшырууга өтүү көздөлүүдө. Ал автоматташтырылган казыналык тутум аркылуу ишке ашырылмакчы. Особенно кто в госорганах работает, в финорганах, они поймут. Өзгөчө мамлекеттик финансылык органдарда иштегендер жакшы түшүнүшөт. Бизде санариптештирүү кагазда кайталанат, кагазга дагы жазышат, компьютерге дагы киргизишет. Бухгалтерияда дагы бул көрүнүш бар. Алар финансы министрлигине казыналыкка санарип форматта отчеттуулук тапшырылат. Мыйзамда бул кагазда дагы болушу керек экен. Ошондуктан кагаз жүзүндө дагы иш жүргүзүлүп келген. Анан ошол кагаздарды алып, убактысын, ресурсун коротуп жүрүшөт. Бул көптөгөн кагаздарды чыгарып, ташып, сактап жүрүүнү токтотот. Бул каражаттарды жана убакытты үнөмдөйт. Жарандардын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн маалым каттар санарип форматта жеткиликтүү болуп калды. Түндүк тутуму аркылуу үйдө же жумушта отуруп керектүү кагазды алууга жол ачылды. Уже не нужно ходить, например, в разные министерства, когда у вас какие-то... Түрдүү министрликтерге маалым кат алуу үчүн баруунун кажети жок. Бул баарыбызга тиешелүү нерсе. Түндүк тиркемеси аркылуу иш жеңилдетилди. Үйдө отуруп эле жада калса паспорттагы алууга мүмкүнчүлүк ачылды. Албетте, биринчи паспорту болсо дагы мөөнөтү бүткөн паспортту алмаштырууга жол ачылды. Бюрократиядан арылуу, медициналык социалдык экспертизадан өтүү багытында камтымакчы. Жарандардын майыптуулугуна жараша атайын комиссиядан өтүүсүнүн мөөнөтүн 7 жылга чейин узартуу көздөлүп жатат. Азыркы күнү кээ бир оорулар кандай болгон учурда дагы ошо 7 жылга создуруп, ошо чечим чыгып атат. 7 жылга чейин кайрадан чакырылбайт. Булар көбүнчө мындай оорусуна да жараша болот. Мисалы көзү азиз болсо, ал кайрадан эч кандай операция эмне болсо да жардам бербесе, ошол учурлар же болбосо карылыгына жараша, жашына жараша дагы кээ бир майыптуулуктарды ошого карап өзгөрөт да. Ошондолар 7 жылда бир өткөрөт. 7 жылда бир өткөрө турганга киришет. Жасалып жаткан иштер жарандарга түздөн-түз таасирин тийгизет. Бюрократиядан арылуунун максаты да кайталанма түзүмдөрдү, функцияларды жоюп, иштин натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Бул процесс айылдагы китепканалардын дагы абалын өзгөртүшү ыктымал. Миңге чукул китепкананы мектептерге кошуу пландалууда. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, акимдерге, президенттин өкүлдөрүнө ошо тапшырма берилип атат. Ошо иштебей калган
китепканаларды аныктап чыгуу боюнча. Аныктап чыккандан кийин иштебей калган китепканалар анан мектептерге өткөрүп берилет. Иштеп аткан китепканалар өз нугунда иштеп иш алып бара берет. Чаң басып турган китепканалар бар. Ошол себептен баягы китеп фондун сактап калуу максатында. Аймактардагы маданият үйлөрү, клубтар дагы көз жаздымда калган жок. Алардын иштешине мониторинг жүргүзүлүүдө. Анткени айрым жерлерде иштебей турса да кызматкерлер айлык акы алып турат. Кээ бирөө такыр эле жок, кээ бирөөлөр ушунча эски, аяка эч ким кире албайт, эчке жасай албайт. Бирок штат бар, директор бар, уборщица бар, сторож бар. Бирок алар деген ал жерде отурбайт. Алар деген ошо акимияттын администрациясында отурат да. Азыр мониторинг жасап туруп, ошолорду алып жоюп, же болбосо жойгондон штаттан же болбосо зарплата көтөрүлөт, же штат азаят, же ал штатты башка жакка берет. Ошондой мониторингде жасалып атат. Бирок мындай жагдайларды азайтып, бюрократиядан арылуу оңой иш эмес. Иштелип чыккан укуктук ченемдик актыларга негизсиз сын пикирлерди калтырып, тоскоолдук жараткандар дагы бар. Атайын түз көрсөтпөсө да ар кандай бир каршы пикирлер менен токтотконго аракеттер болуп атат, бирок алдыга жылып атат. Бунун башы азыр башталган жок. Дебюрократизация, бул эффективный натыйжалуулукту жогорулатуу багытында иш ар дайым эле болуп келген. Биз биринчи жолу айтканбыз. Азыр бирок биздин президенттин жарлыгы чыккандан кийин биз өзгөчө көңүл бурулуп атат буга. Бул иш алдыга жылып атат. Биринчи мыйзамдар уже администрацияга кирди. Биринчи мыйзамдар уже жогорку кеңешке кетти. Минкап төрагасы ведомстволук кызыкчылыктарды артка таштап, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун бекитүүнү жана жылдырууну тездетүүнү тапшырды. Администрацияда дебюрократизация боюнча келген документтер тез арада каралышы керектигин белгиледи. Каралып жаткан документтерди айтып кетпедиңизби? Ошолорду дагы тездеткиле. Анан биздин аппарат, биздин отделдер, биздин управлениялар чойбой кыламабы? Дебюрократизация боюнча келген жоба болобу, мыйзам болобу, чойбой тез аранын ичинде карагыла. Ишемби күнү карайсыңарбы, жекшемби күнү карайсыңарбы? Тез аранын ичинде карап жыйынтыктарыңарды бергиле. Ушу тапта жогорку кеңешке 4 мыйзам долбоору киргизилген. Алар үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарга электрондук мониторинг жүргүзүүнү кеңейтүүгө, түзөтүү абактарын жоюуга, медиация институтун өнүктүрүүгө, эркин экономикалык аймактарды укуктук жөнгө салууну жакшыртууга багытталган мыйзам долбоорлору, дагы 30га жакын мыйзам долбоорлору жогорку кеңешке жолдоого даяр. Жазгүл Сейдахматова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Жума Сереп.